Төлөбөсө өлүп калайлыбы? Бул жерде борбордук ыйык трибунада туруп колумдан келбесе өлүп калайым деген сөз бул ошол сөз үчүн эле кетиш керек болчу. Акылбек Жапаровду отставкага кетирүү добушка коюлду. Трамп сексуалдык зомбулук көрсөткөндүгү үчүн чоң айыпка жыгылды. Европа Орусияга санкциядан бутоого жардам берген өлкөлөргө санкция салыш ыктымал. Ушул жана башка маанилүү жаңылыктардын того тери мен Нурайда Жакшанова айтып берем. Жакыныраак отуруңуз. Жогорку кеңештин 10 майдагы жыйыны депутаттардын чыры менен коштолду. Талаш тартыштын бири Конституциянын 44 беренесиндеги жөлөк пулдар, пенсия, пособия, жашоо минимумуна кем болбош керек деген талаптан улам чыкты. Депутат Адахан Мадумар министрлер кабинети Конституциянын нормаларын талашсыз аткарышы керектигин белгиледи. Эл өкүлү Исхак Масалиев болсо депутаттардан өкмөттү отставкага кетирүү сунушун колдоону суранды. Эгемендүүлүк пайда болгондон бери Конституцияда бул норма мындай жазылган болчу. Шартка жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша айлыктар татыктуу болуш керек деген болчу. Бирок 2021-жылы Конституция кабыл алганда ура патриоттор коркпой эле жаза берели деген. Мындан төмөн болбосун деп. Буюрса алтын сатабыз, тигини сатабыз. Элге жаккан бул сөз. Эми 2 жылдан кийин биз ал жарабайт деген жыйынтыкка келдик. Ал болбойт экен, аткарыш кыйын экен деп. Буга түзмө-түз өкмөттүн башчысы жооп берет. Себеби мыйзамда ушундай. Анан бул жерде борбордук ыйык трибунада туруп колумдан келбесе өлүп калайым деген сөз бул ошол сөз үчүн эле кетиш керек болчу. Аткара албасам өлүп калайымбы деп. Качан укканбыз биз таракта болгонбу ушундай сөз? Бул жогорку кеңешти тоготпогондугу, сыйрабагандыгы. Бул сахнада, бул жерде трибунада кандай гана кишилер сүйлөп мамлекеттин тагдыры чечкен болчу. Социализм учурда эгемендүүлүккө алып келип, биз болсо ошондон бир жоопкерчиликке тартпасак, мен кошулат элем. Мына фракцияларын талкуулаганда, комитет талкуулаганда бир топ Мадумаров эмес, башка депутаттар айткан. Өкмөт кабинет башчысын бошотушубуз керек деген сунуштар угулгандан баары укканбыз да. Вакыт келип калды, кергиле колдоп бергиле. Буга чейин Бүтүн Кыргызстан партиясы 44 берене аткарылбагандыгы үчүн Акылбек Жапаров баш болгон министрлер кабинети отставкага кетсин деп чечим чыгарып, Конституциялык комитетке берген болчу. Комитет бүтүнчүлөрдү колдобой парламентке добушка койду. Бирок депутаттардын көпчүлүгү өкмөттү отставкага кетирүүнү колдогон жок. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп 27 жыл мурун 79 жаштагы америкалык жазуучу Джин Керролго сексуалдык ыдык көрсөткөндүгү үчүн $5 миллион төлөп бермей болду. Керрол быйыл Трампты сотко берген. Кайра президент болом деген Трамп сотко келбей күнөөсүн таанып, четке каккан. Анткени менен баары бир сот аны айыппул төлөп берүүгө милдеттендирди. Евробиримдик санкцияларды айланып өтүп, Орусияга ташылып жаткан техникалардын агымын токтотуу үчүн Казакстан, Өзбекстан, Кытай жана Түркияга чара көрүшү мүмкүн экендигин Политико сайты жазып чыкты. Маалымат расмий айтыла элек, бирок Орусияга салынган санкцияларды айланып өтүүгө жардамчы болгон 3-чү мамлекеттер санкцияга кабылышы мүмкүн экендигин, бул Борбор Азия өлкөлөрүнө сабак болоорун Еврокомиссиянын башчысы Урсула фон дер Ляйен Украин президенти Владимир Зеленский менен жолуккандан кийин айтты. Батыш өлкөлөрү санкцияга кирген техника товарлардын Орусияга ташылышын бөгөттөө боюнча механизмди талкуулоодо. Себеби алар Орусия Украинадагы согушта колдонуп жаткан техникалык жабдууларда 3-чү өлкөлөр аркылуу ташылып жатат деп эсептешет. Буга чейин Медиа Хаб кыргыз жарандыгын алган орустар кескин көбөйүп, автомобилдерди Кыргызстан аркылуу Орусияга ташып жатканын аныктаган. 10 майда биздин улуттук валютага 30 жыл толду. Улуттук банк 200-500 жана 1000 сомдук акчалардын жаңыртылган 5-версиясын колдонууга чыгарды. Акчаларда Кыргызстандын тарыхый маданий мурастарын чагылдыруу өзгөрүүсүз калтырылып, алдыңкы бетиндеги искусство жана маданият өкүлдөрүнүн портреттери, арткы бетинде өлкөнүн ажайып кооз жерлери ошол бойдон сакталды. Банкноттордун негизги түсү, өлчөмү өзгөргөн эмес, жана жасалма акча чыгаруудан коргой турган элементтер да камтылган.
Эгемен мамлекетти түптөө жолунда маанилүү баскыч катары экономикалык көз карандысыздыктын пайдаланым бекемдөөгө өлгө түзгөн валютабыз алгач 1993 жылы 10 майда жүгүртүүгө киргизилген. Украинанын тышкы иштер министрлиги Кыргызстан, Армения, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын президенттеринин Москвадагы аскердик парадка катышышын Украинага карата достукка жатпаган кадам жана эркиндиги үчүн күрөшүп жаткан Украина элине карата кайдыгерлик катары баалады. Ошондой эле Киев Владимир Путинди экинчи дүйнөлүк согуштан кийин чоң масштабтагы согушту ачканы менен мактанган кылмышкер деп баса белгилеген. 9 майда Москвада атамекендик согуштун 78 жылдыгына арналган парад өтүп, ага Борбор Азиянын бардык мамлекет башчылары катышты. Украина менен согушуп жаткан Вагнер жеке аскер компаниясынын башчысы Евгений Пригожин дагы катуу кетти. Анда Пригожин 9 майда өткөн парадты катуу сынга алды. Ошого да кайсы бир чоң атаны законченный мудак деп сөктү. И вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо. Что делать стране? Что делать нашим детям, внукам, будущему России? И как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак? Ана мындай ачуулануусуна Вагнерге убада кылынган куралдын ондон бир гана берилери себеп болгон. Баары кайсы чоң атаны каарып атат деп талкуулашканы менен жандырмагы татаал эмес. Биринчиден, орус бийлигинин эң чечүүчү кызматындагылардын аксакалы жашы 70тен ашкан Путин. Экинчиден, оппозиция. Тагыраагы Навальный Путинди дайыма чоң ата деп сыпаттап, бул көпчүлүктүн көңүндө синип кеткен эле. Бул ачык каяшага азырынча Кремль жооп бере элек. Президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков аны көрө электиги менен түшүндүрдү. Ошентип, азыркы маалга карата орус аскер күчтөрүнүн жиктелүүсү болуп көрбөгөндөй ачыкка чыкты. Бул Украина ана-мына контур чабуул коет деген күндөргө туш келүүдө. Пригожин өзү да Украин контур чабуулу катуу болоорун эскертип атат. Ош базардагы Кыял базарында коррупциялык схема аныкталып, анын мурдагы башчысы, базардын 3 контролеру жана учурда иштеген 2 кызматкер кармалды. Улуттук коопсуздук комитети маалымдагандай, кармалгандар баюу максатында имараттарды мыйзамсыз сатып, ижарага берип, ишкерлерден жана соодагерлерден такай мыйзамсыз акча чогултуу схемасын уюштуруп алышкан. Учурда мекемелер аралык комиссия мамлекетке келтирилген чыгымдын так суммасын аныктоодо. Президенттин аппаратына караштуу Кыял улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси мамлекеттик ишканасы Советтер Союзунун убагында эле кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү максатында түзүлгөн. Жогорку кеңеш 10 майда талаш тартыш менен президент эмгилеген элдик курултай мыйзамын биринчи окууда кабыл алды. 15 мартта аталган мыйзам долбоору биринчи окууга коюлганда депутаттар добуш берүүнү токтотуп, депутаттык топ түзүшкөн болчу. Топтун башчысы депутат Жанар Акаев экинчи окууга мыйзам долбоорунун башка версиясы коюларын билдирген. Ал эми бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары жумушчу топтун түзүлгөнү өзү мыйзамсыз экенин айтып, добушка коюудан мурда элдик курултай мыйзам долбоорунун жаңы вариантын ачыктоону талап кылышты. Жанар Акаев өз сөзүндө жаңы версия экинчи окууда депутаттарга сунуш кылынаарын айтып, анда курултайчылардын ыйгарым укуктары кыскарды деп ишендирди. Акаевдин айтымында 22 берене 15 беренеге чейин кыскартылды. Жерлерде курултай өткөрүлбөйт. Курултайчылар республикалык жыйынга гана шайланат дагы, үйүнө курултайчы болбой барат. Ошондой эле 1200 кишинин ордуна 700дөй киши шайланмакчы. Депутат Эмил Токтошев курултайчыларга өзүнчө бюджет бөлүп берүүнүн кажети жоктугун айтты. Ошондой эле ал интернет заманында курултайдын канчалык зарылдыгы бар деген суроону койду. Курултай мыйзамы керек деп аны колдогондор да болду. Ал эми президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев мыйзамды президент өзү сунуштап жатканын эске салып турду. Ошол эле маалда Абыкеев депутаттарга элдик курултай эч бир бийлик бутагына кирбейт деп ишендирди. Депутаттардын талашып тартышып жатканы да жөн жерден эмес. Эл өкүлү катары жогорку кеңеш турганда анын фракциясын алып жүргөн элдик курултайдын эмне кажети бар деген маселеде болууда.